Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү тарбиялык сааттын темасы устатка мамиле. Бул сабакта устат деген ким жана ага кандай мамиле кылуу керектиги тууралуу билесиңер. Алгач устатың ким деп суроо бердим эле, анда эмесе суроонун жообуна көңүл бурабыз. Мен өзүмдү устатым деп ата-энемди жана эжейлеримди, агайларымды эсептейм. Себеби эжейлерим мага жазганды, окуганды үйрөттү. Ата-энем болсо туура жолго түшкөндү жана туура жүргөндү, адептүүлүктү үйрөттү. Мен өзүмдүн устатым деп жеңемди эсептейм. Жеңем мага туура багат көрсөтөт. Анткени эгерде мен бир адамды капа кылып алсам, катуу сүйлөп капа кылып алсам, сен эмнеге катуу сүйлөдүң? Ага мындай сөз менен эле түшүндүрүп айтсаң болмок деп айтат да. Мен ошондой жеңемдин сөзүн угуп, адамдарга көңүлүнө тийбөөгө аракет кылам. Жана өзүңдөн улууларды, кичүүлөрдү да сыйлап жүр дейт. Кеңири мааниде кеп-кеңеш тарбия берген адамды устат катары эсептесек болот экен. Азаматсыңар окуучулар, силердин ар бир айтылган оюңарга кошулам. Устат дегенде көп өнөрдүн ичинен эң алды усталар эске түшөт. Алгачкы маанисинде усталык өнөрдү үйрөткөн адамдарды устат деп билишкен. Бүгүнкү күндө бул сөз кеңири мааниде колдонулуп, ар кандай өнөрдүн үйрөткөн адамдарды билебиз. Кайда болсоң да, ким болсоң да, сага өнөрүн, тарбиясын берип өстүргөн адамды эч качан унутпа. Орустун улуу падышасы Петр I шакегинде «Шакиртмин, устат издеп жүрөм» деген жазуу бар экен. Орус турмушун оңбогондой оңдогон батыш борборун негиздеген улуу киши, улуу император ушундай деп айтса, анан биз эмне дейбиз? Керек болсо, кыргыз балдарын атайын устаттарга берип өнөр үйрөткөн. Манасты бала чагында Ошпур деген койчуга бергенин жакшы билесиңер. Ал эми Семетей болсо Букарда жүрүп көптү үйрөнөт. Элдик акындарды Токтогул болобу, Барпы, Жеңи жокпу, Алымкулбу сөзсүз бирөөлөргө кошуп берген. Ошонун кызматын кылып, оту менен кирип, күлү менен чыгып жүрүп өнөрүн үйрөнгөн. Айтуудан атактуу Токтогулду ар кайсы мезгилде 60 шакирт ээрчип жүрүптүр. Манасчылык да, кол өнөрчүлүк да, устатчылык да, мүнүшкөрлүк да ошондой. Кыйын шакирт болсо, устаты жакшы үйрөтсө, устаттан шакирт өтүптүр деген жакшы сөз чыгат. Бул устаттын баркын түшүрүү эмес, тескерисинче анын кадырын көтөрүү, аны үйрөтүү усулдарынын майнаптуу экендигин таң алуу. Өнөрлүү адамдардын даңкы, баркы анын канчалык жана кандай шакирт өстүрүп чыгаргандыгы менен бааланат. Шакирти жок устат суусу жок арыктай, мөмөсү жок дарактай. Дүйнө таанымды кеңейтип, өнөр үйрөтүп, таалим-тарбия берген адамды, устатты сыйлап жүрүү абзел экендигин түшүндүңөр деген терең иштеничтемин.